Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн сиздер менен биргеликте өмүрүбүздөгү эң жагымдуу сезимдердин бири сүйүү темасына кайталы. Андыктан катталуучуларыбыздын суранычы менен 2011-жылы чыккан Түбөлүк аттуу тасманы көрөбүз. Көрүүгө даярданып башталышын күтүп калсаңыз, биз дагы сөздү көп өтпөй баштай берели. Кто бы вы ни были, остановитесь! Тасманын башында суу жеткирип иштеген каарманыбыз Чанчхол Минди көрөбүз. Ал күндүзү кеңседе жайгашкан кулердеги сууларды алмаштырып иштеп, андан соң кечинде чуркаган бойдон башка ишине кетчү. Көрсө каарманыбыз кээ бир убактарда шаардагы унааларды токтотуучу жайда күзөтчү болуп иштечү экен. Бирок бул жолу ал жерде иштеген аксакал иштен кеткендиктен каарманыбыз ал жерге ар дайымкы ишке кирип, түнкү убакта жумуш аягына чейин чыккычаңды күзөтчү болуп олтура турган болуп калат. Ошентип ал унаалар кирген жериндеги күркөсүндө олтурса, бейтаныш кыз келип эле каарманыбызга сүйлөй баштады. Мы с ним всегда вместе смотрели телек и ели вкусняшки. Көрсө бул кыз бул жердеги мурда иштеген аксакал менен жакшы тааныш болгондуктан кечки убакта келип, күн сайын чогуу олтуруп алып шириндиктерди жеп тасма көрүшчү экен. Анан дагы ал кыздын көзү азиз болгондуктан каарманыбызды байкабай эле ага сүйлөй бериптир. Анда чухол менен сүйлөй баштаган кезде гана жанагы кыз башка бирөө экендигин билип, жагдайды түшүндүрүп каарманыбыздан кечирим сурап ал жерден кайра кетет. Бирок бул убакта жамгыр катуу жаап баштаган эле. Ошондуктан каарманыбыз кыздын артынан чыгып, эми жамгыр токтогучаңда мени менен деле олтуруп турсаң болот. Сыналгыдан буга чейин көргөн сериалыңды коюп берейин деп кызды көндүрүп, кыз макулдугун берип сыналгыда жүрүп жаткан сериалдын үндөрүн угуп жатса, каарманыбыз ал кыздын аябай татынакай экендигин байкайт. Ошол мезгилде Чончхолдун буга чейин жүрөгүндөгү тийишпей жүргөн сымдары тийишип кетти окшойт. Анткени ага жанындагы кыздын пейили аябай эле жагымдуу сезилди. Ошентип тасма аягына чыгып, бир кезде кыз дагы үйүнө кетип, эртеси күнү кыз жумушуна жөнөп, биз ушул жерде кыз ишканалардын биринде колдоо кызматында иштегендигин түшүнөбүз. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Биз ушул жерде бул кыздын аты Ханжон Хва экендигин билебиз. Ал өз жумушун жакшы аткаргандыктан башчысы аны ар дайым мактап, анан дагы кызга бир аз көзү түшүп жүргөндүгү билинет. Каарманыбыз Чхол Мин болсо эртеси күнү бокс залына келип, ал жердеги машыктыруучусуна тизе бүгүп кечирим сурап жаткандыгын көрөбүз. Көрсө каарманыбыз 1999-жылы бокс боюнча өлкөнүн чемпиондугуна чейин жетип, бирок кандайдыр бир себептер менен машыктыруучусу менен урушуп экөөнүн ортосунда мамиле бузулуп кетиптир. Ошондуктан Чхол Мин машыктыруучусунан кечирим сураганы келсе, машыктыруучусу анын сөздөрүнө көңүлүн дагы бурбай, такыр эле кабыл албай койгондуктан каарманыбызга ал жерден кетүүгө туура келет. А мы можем открыть дверь? Эртеси күнү кыз кайрадан эле келип, каарманыбыз экөө кечеги тасманы улантышып, Чхол Мин бут кийимин чечип алгандыктан алар олтурган жер сасый баштайт. Анда кыз жытка аябай сезимтал болгондуктан эшик терезени ачып, абаны тазалап, каарманыбызга кичпейилдик менен анын кийимдери аябай эле тер жытанып жаткандыгын билдирип коет. Бир кезде кыз үйүнө кетип, мындан соң Чхол Мин бутун жууп, өзүнүн тазалыгына көңүл бурбай калгандыгын түшүнүп, кийимдерин тазалап, андан соң жапчаңы бут кийим алып, эртеси күнү кызды өзү күтө баштайт. Анткени аны менен биргеликте олтурган мезгил каарманыбызга дагы жага баштаган болчу. Бир кезде ал жерге кыз келип, жыттын өзгөрүп калгандыгын байкап, дароо эле каарманыбызга жаңы бут кийим алдыңбы деген суроо салат. У тебя новые кроссовки? Ошентип арадан кызыктуу күндөр өтүп, бир күнү кыз аты Джон Хва экендигин айтып, колун сунуп учурашып, каарманыбыз Чхол Мин биринчи жолу анын колун кармайт. Күндөрдүн биринде алар адаттагыдай эле тасманы көрүп бүткөндөн кийин Джон Хва үйүнө жөнөгөн эле. Ал жерде өтүп бара жаткан унаа өн белгисин катуу басып, кыз чочуп кетип жыгылып түшүп, бутун катуу оорутуп алгандыктан басуусу кыйындап калат. Анда Чхол Мин ал жердеги башка күзөтчүгө акча берип, менин ордумду дагы карап туруңуз деп суранып, кызды ооруканага алып барып бутун дарылатып, андан соң үйүнө алып жөнөйт. Бирок буту катуу ооруксунуп калгандыктан басуусу оорлошо баштайт. Анда Чхол Мин үйүнө батыраак жеткирейин деп жонуна көтөрүп алып жөнөп, бирок анын үйү узакта жайгашкандыгын жана тепкичтер көп экендигин билген дагы жок. Ошентип Чхол Мин мен сени бат эле жеткиремин деп убада берип алып, бирок тепкичтерден аябай эле чарчап, кантсе да Джон Хвага чарчагандыгын билдирбей, өзүнүн эркек экендигин далилдегиси келет. Вот, мы на месте.
Каарманыбыз канчалык чарчабасын аны үйүнө чейин жеткирип, үйүнө кирип, бети колун жууп, кайрадан кетейин деп жаткан кезде Жонхва ага ыраазычылыгын билдирип, менин сага белегим бар. Концертке билет алдым эле, ошого экөөбүз барып келели. Менин концертке бара элегиме деле аябай көп болду десе, каарманыбыз дароо эле макулдугун берип, эртеси күнү концерттин боло турган мезгилине даярдана башташат. Анда бул жолу Жонхва өзгөчө даярданып, чачынын жасалгасын өзгөртүп, анан дагы үйүндөгү өтө бир кыска көйнөгүн кийет. Бирок Жонхванын эсине ошол мезгилде кунаажын көзүн сүзбөсө бука жибин үзбөйт деген макал түшүп, жамандыкты баштабай эле коеюнчу деп кайрадан татынакай узун эле кийимдерин кийип чыгат. Ошентип эки каарманыбыз концертке барышып, Жонхвага концерт аябай эле жагып, бирок Чхолмин мындай жерге көп келбегендиктен анын көңүлүнө көп деле туура келген жок. Бир мезгилде концерт аягына чыгып, эки каарманыбыз мындан соң тамактануучу жайга барып, биз ушул жерде көзү азиз Жонхва чындыгында аябай ачык айрым кыз экендигин билебиз. Анткени ал өзү жөнүндө эчтекени жашырбай эле айтып берип, бир кезде анын көзү көрүп жүргөндүгүн дагы каарманыбызга айтып берет. Анан дагы Жонхва каарманыбызга суроо салып, сен буга чейин эмне менен алектенчү элең? Менимче сен көп деле келечекти ойлонбой убактыңды утуруп жиберген окшойсуң десе, бул сөздөрдү уккан Чхолмин жини келип, кыздын суроолоруна жооп бергиси келбей, менин башымдан өткөн күндөр менен ишиң болбосун деп ачууланып коет. Ну это вроде как не твое дело. Анда кыз дагы өзүн башкача сезип үйгө кете турган убактысы келгендигин айтып, Чхолмин аны үйүнө жеткирип, бул убакта жини таркап калгандыктан кыздан кечирим сурап, менин азыр жашым 30да, чындыгында буга чейин жакшы адам эмес элем. Бирок азыр оңолуу жолуна түштүм, ошондуктан сенин суроолоруңа жооп бергеним жок. Жиним келгендиктен эмес, ал күндөрүмдөн уяламын деп Жонхванын кабатырын жазат. Кандай болбосун каармандарыбыздын жолугушуусу аяктап, эртеси күнү Жонхва жумушуна барып, бир кезде аны башчысы чакырып ага белек берет. Көрсө Жонхванын бир жума мурун туулган күнү болгон экен. Анда башчысы аны кучактаганга аракет кылып, экөөбүз бир жерге барып тамактанып келбейлиби деп сунуш айтса, Жонхва дароо эле ордунан туруп, мен иштешим керек деп ал жерден кетип калат. Бул убакта каарманыбызды машыктыруучусунун жардамчысы аларды жараштырайын деп атайын ашканага чакырат. Биз ушул жерде машыктыруучу Чхолминге өтө көп көңүл буруп, аны чемпиондукка чейин алып барып, акчасын дагы каарманыбызга кетирип жүргөн мезгилде Чхолмин бир күнү машыгууга келбей койгондугун билебиз. Ошол мезгилде гана каарманыбыз машыктыруучусуна бардык чындыкты айтып бере баштап, мен ал мезгилде көбүрөөк акча табыш үчүн бирөөлөрдүн карыздарын алып берип иштей баштаганмын. Менин милдетим карызын бербей жүргөн адамдарды сабап, алардан акча алыш керек болчу. Ошондой мезгилдердин биринде бирөөнү катуураак уруп коюп, 4 жылга түрмөгө олтуруп калдым. Түрмөдөн чыкканыма аз эле болду, ошондуктан сизге маалымат дагы жеткире албадым. Азыр болсо оңолуу жолуна түшөйүн деген аракетте жүрөмүн, ошондуктан сизден кечирим сураймын деп машыктыруучусуна түшүндүрүп берет. Көрсө Чхолмин түрмөдөн чыккандан кийин христиан динин кабыл алып, динге берилип, атын христианча кылып Чонг Марселина деп алмаштырып алыптыр. Анан дагы түрмөгө түшкөнгө чейин өзү зыян жеткирген адамдарга барып кечирим сурап турат экен. Бирок акыркы жолугушуудан кийин каарманыбыздын жанына Жонхва сыналгы көргөнү такыр эле келбей, каарманыбыз олтурган күркөнүн жанынан өткөндүгү менен учурашпай дагы коет. Анда бир күнү Чхолмин андан себебин сураганы белегин көтөрүп алып жөнөп кеткен. Бул убакта кечкирип Жонхва үйүнө келсе, анын артынан жакшы көргөн башчысы ээрчип келип алыптыр. Анда Жонхва ага чайын берип, эми үйүңүзгө кетиңиз, сизди аялыңыз күтүп жатса керек, мен эс алышым керек десе, башчысы мас болгондуктан мен аялым менен ажырашып кеткенмин, сен эмне эле менден качып жатасың деп Жонхвага ыдык көрсөткөнү аракет кыла баштайт. Ошол мезгилде каарманыбыз дагы Жонхванын үйүнө келип калган болчу. Каарманыбыз дароо эле мааны ортокмок алып, экинчи бул жерге басып келе турган болсоң өлтүрүп коемун деп ал жерден кубулап жиберип, Жонхвага жардам берген аракет кылып жатса, Жонхва тескерисинче каарманыбызды тилдей баштайт. Сен бул нерсени бекер эле кылдың, эми ал мени жумуштан айдап жиберсе эмне кыламын? Мен жашоомду өткөрүш үчүн акча керек болсо, Чхолмин мен сага жардам беремин деп айтып, бирок кыз бул нерсеге көнбөй, мен бирөөнүн көзүн карап жашаганды каалабаймын. Сураныч бул жерден кетчи деп каарманыбызды үйүнөн кетирип жиберет. Ошентип бул окуядан кийин көп убакыт өтүп, бир күнү Жонхва Чхолминдин жумушуна өзү келиптир. Ал каарманыбызга кайрылып, мен жумушумдан өзүм чыгып кеттим. Ал жакта өзүмдү аябай жаман сезип, сенин сөздөрүңдү эстедим. Анда эмесе мени менен сейилдөөгө убактыңды бөлө аласыңбы десе, каарманыбыз дароо эле макулдугун берип, экөөнүн мамилеси кайрадан жакындап, Чхолмин кызга күчүк белек кылат. Ошентип каармандарыбыз тез эле кыз жигитке айланышып, кайда барбасын биргеликте болушуп, Чхолмин сырын ачып кичинекей кезинен балдар үйүндө чоңойгондугун айтып берет. Жонхва болсо атасы менен чоңоюп, бирок атасы кайтыш болуп калыптыр. Бул убакта каарманыбыз машыктыруучусу менен мамилесин жайгаштыргандыктан кайрадан бокска кайтып, бирок азыр бокс мурдагыдай акча алып келбегендиктен эрежесиз эртаймашка даярдана баштайт. Жонхва экөөнүн мамилеси болсо бекемдеп, биргеликте бир үйдө жашашып, каарманыбыз кызынын үйүндөгү көптөгөн бузук жерлерди оңдоп, терезелерди алмаштырып, дубалдарды сырдап дагы чыгат. Ошентип убакыттын өтүшү менен Чхолмин беттештерге чыга баштап, атааңдаштарын биринин артынан бирин ута баштайт. Анткени ал бокстун чебери жана соккусу өтө катуу болчу. Бирок каарманыбыз спорттон сырткары мурдагы жумуштарын дагы таштаган жок.
Жонхва өлкөнүн мамилеси болсо бекемдегенден бекемдеп, алар маселенин эң олуттуу жерине чейин барышат. Бир күнү каарманыбыз катардагы беттештердин бирине чыгып атаандашын колун кайруу ыкмасы менен жеңип, кийим алмаштыруучу бөлмөсүндө олтурган кезде анын жанына эски тааныштарынын бири келет. Көрсө бул адам дагы профессионалдык деңгээлдеги мушкер экен. Каарманыбыз 1999-жылы бокстук мелдеште ушул адам менен финалга чыгып, аны жеңип чемпиондук наамды алыптыр. Ошондуктан ал адам азыр каарманыбызды көп деле жакшы көрбөй, аны сыйлабастыгын билдирип, эми мен азыр профессионалдык деңгээлде беттештерге чыгамын, сага окшоп майда чүйдөөр менен мушташтарга чыкпаймын. Ошондуктан чыныгы беттештерге чыккың келсе профессионалдык деңгээлге көтөрүл. Ошол жактан жолугушабыз деп кайрадан кетет. Анда Чхолмин үйүнө барса, Жонхва аны ээрчитип алып бир жакка алып жөнөйт. Көрсө бүгүн ата энесинин өлгөн күнү болгондуктан алардын күлү сакталган жерге барыптыр. Ошол мезгилде эле Жонхва көзүнүн кантип сокур болуп калгандыгы тууралуу айтып бере баштайт. Мындан бир нече жыл мурун Жонхва окуу жайды аяктагандыктан ата энесин алып унааны башкарып майрамдаганы бара жатышкан. Бир кезде эле ал имараттардын биринен өрттөнгөн адамдын түшүп келе жатканын көрүп ошого алаксып, башкаруусун жоготуп башка унаа менен сүзүшүп кетип, атасы дагы апасы дагы өлүп калып, өзү болсо көзү сокур болуп калыптыр. Муну уккан Чхолмин ошол жерде чочуп кетет. Анткени сүйгөнүнүн көзү сокур болуп калганга Чхолминдин түздөн түз тиешеси бар экен. Анткени ал акыркы жолу адамдардын бирин ортокмокко алып карызыңды бербейсиңби деп коркутуп жаткан мезгилде жанагы адам жашоосунан үмүтү үзүлгөндүктөн өзүнө өзү күйүүчү майды төгүп, мен эми жашоомдун келечегин көрө албай калдым деп өзүн өзү күйгүзүп терезеден секирип жибериптир. Жонхва болсо ошол адамга алаксып кырсыкка учурап калган экен. Анда бул окуяны уккандан кийин Чхолмин өзүн аябай күнөөлүү сезип, эмне кылышын билбей жада калса ыйлаганга чейин барып, Жонхваны катуу сүйгөндүктөн дарыгерлер менен сүйлөшүп, анын көзүн айыктыруунун жолун издей баштайт. Анткени ал азыр жарыкты бир аз көрө алгандыгы менен жакын арада такыр эле көзү капкараңгы болуп калышы толук ыктымал болчу. Нужна операция. Что? Анда каарманыбыз Жонхванын жанына келип дарыгер менен сүйлөшкөндүгүн айтып, көзүңдү дарылаштын жолу бар экен, менин чогултуп койгон акчам бар эле, ошого сенин көзүңдү дарылатабыз. Буйруса көрүп каласың десе, Жонхва бул нерсеге каршы болгондой болуп, ата энем менин айымдан каза болуп калды, ошондуктан алардын алдында өзүмдү күнөөлүү сезе беремин. Жакшысы сокур болуп жүргөнүм эле рас десе, муну уккан каарманыбыз жини келип, сен эмне мени көргүң келбей жатабы? Мен сени менен бала чакалуу болгум келет, балдарыбыздын дагы жүзүн көрөсүң. Мен сенин көрүүңдү кайтарамын, убада беремин десе, ошондо гана Жонхва макулдугун берип, ооруканага жатып алар операцияга даярдана башташат. Бирок чындыгында Чхолминдин эч кандай сактап койгон акчасы жок болчу. Ал көрсө дарыгер менен сүйлөшкөндөн кийин буга чейин эски таанышы болгон мушкерге барып, мага чоң суммадагы акча керек десе, мушкер өзүнүн кылмыштуу чөйрөдөгү тааныштарына жолуктуруптур. Анда Кримтөбөл ага керектүү сумманы берип, сен Тайландка барып мыйзамсыз беттештерге чыгышың керек. Эсиңде болсун, өзүң жөнүндө маалыматтардын бардыгын жок кыл. Анткени ал беттеш жөнүндө тартип сакчыларга жетип калса, сенин жакындарыңа дагы зыяны тийип калышы мүмкүн. Анда эмесе даярдыгыңды көргүнүң деп акча менен уюлдук аппарат берип, каарманыбыз дароо эле үйүнө барып, өзүнө тиешелүү жеке документтердин бардыгын өрттөп салат. Ал мындан соң ооруканага барып сүйгөнү Жонхваны операцияга узатып, мен сени ушул жерде күтүп турам деп алдайт дагы кылмыштуу топтун адамдарынан өзүнө керектүү документти алып, Тайландка учуп барып беттешке даярдана баштайт. Анда каарманыбыз көзгүдөн өзүн карап, министрдин кызынын махабаты деген тасманы эстеп, өзүн жоробек элестетип кетти окшойт. Кандай болбосун беттешке чыгуу убактысы дагы келди. Буга чейин эле Чхолминге каршылашың өтө күчтүү дегенде каарманыбыздын ага такыр эле алы жетпей, сетка ичиндеги мушташ катуу жүрүп, каарманыбыз жеңил уузасын тарта баштайт. Бирок бул жашоодо чыныгы максаты бар адамдан күчтүү адам жок болсо керек. Анткени Чхолмин физикалык жактан күчү жетпегендиги менен сүйгөнүнүн көзүн операция кылуу максатын такыр унутпай, акчанын керек экендигин түшүнүп, жеңилүүсүн такыр кабыл алгысы келген жок. Ошентип бир кезде ийгилик каарманыбыз тарапка ооп, ал каршылашынын көзүн жаракат алдырып, атаандашынын көзү жакшы көрбөй алган кезде ага катуу соккуларды өткөрүп, акыр аягы уктата тээп салат. Буга чейин каарманыбызды бул беттешке жөнөткөн Кримтөбөл менен келишим боюнча, беттеште ута турган болсо өтө көп суммадагы акча жана баалуу таштарды алмак экен. Эгер ал байгесин Кореяга кайтып барып ошол Кримтөбөлгө бере турган болсо, каарманыбызга буга чейин берген акчасынын үстүнө дагы кошуп бермек. Бирок бардыгы Чхолмин ойлогондой болгон жок. Ал байгени алып алып Кореяга кайтып келгендиги менен бир кезде эле аны унаа келип сүзүп, унаадан адамдар чыгып каарманыбызга бычак сайышат дагы байгени алып кетип калышат. Кызыгы бул унаадагы адам каарманыбыздын эски таанышы мушкер бала экен. Ошентип эми Чхолминдин тагдыры белгисиз абалга түшүп, бул абалда сүйгөнүнүн операциясы ийгиликтүү аяктап, анын көрүүсү кайтып ооруканадан чыга тургандагы убактысы келип калат. Анда Жонхва үйүнө келип, бирок такыр эле каарманыбыз Чхолминди таппай, арадан көп күн өткөндүгүнө карабай эле каарманыбыздан такыр эле кабар чыкпай калат. Анда Жонхва тартип сакчыларга келип, аларга дагы арыз таштап, башка айласын таппай, буга чейин каарманыбыз менен чогуу келип турган жерге келип олтуруп калат. Ошентип жашоо уланып арадан 2 жыл өтүп, бирок Чхолминден дагы деле кабар чыккан жок.
Каарманыбыз Жонхва бул убакта кол өнөрчүлүк менен алектенип, чоподон идиштерди жасап аларды сатканга дүкөн дагы ачып алган. Бул убакта ага Чхолмин белек кылган күчүк чоң эле итке айланып калган болчу. Каарманыбыз дене массажын жакшы кылгандыктан бош убактысында ооруканаларга барып, массажга муктаж болгон бейтаптарга жардам берип турчу. Адаттагыдай эле каарманыбыз бир күнү ооруканага барып бейтаптардын бири массаж кылып, ага жардам берип жаткан кезде анын жанында Чхолминдин жаткандыгын көрөбүз. Көрсө каарманыбыз тирүү калып, бирок ошол убакттан бери ооруканада жатып, денеси жакшы кыймылдабай калыптыр. Анда Жонхва ага дагы жардам бергени келип, бирок буга чейин анын жүзүн көрбөгөндүктөн такыр эле тааныбай, эки жака аңтарып денесин ушалай баштайт. Чхолмин болсо кызды дароо эле таанып, бирок эмнегедир мындай абалда өзүн көргөзгүсү келбеди Байтор. Көзүнүн жаш аккандыгына карабай, үнүм чыкса таанып калбасын деп такыр сүйлөбөй коет. Бир кезде кыз ал жерден кетип, арадан дагы күндөр өтүп, каарманыбыз өзүнө келе баштап, бирок оң буту иштебегендиктен дагы деле балдак менен басып калган. Ал көчөдө бара жатса эле иттердин бири чуркап келип ага жабышып, каарманыбызды мурдатан эле таанагандай мамиле кыла баштайт. Көрсө бул ит каарманыбыз Жонхвага белек кылган ит экен. Арадан 2 жыл өткөндүгү менен ал дагы деле Чхолминди унутпаптыр. Бир кезде Жонхва ал жерге келип итинин эмне болуп жаткандыгын такыр эле түшүнбөй, аны өзү менен алып кеткендиги менен ити болбой эле кабанактай берет. Бирок ити буга чейин мынтип бөтөн адамга такыр барган эмес эле. Ошол мезгилде гана каарманыбыздын эсине Чхолмин түшүп, аны буга чейин ооруканада көргөндүгүн эстеп, ал адамга 2 жолу жолукканда тең өзүнө башкача карагандыгын түшүнөт. Ошентип каарманыбыз эми гана буга чейин ага жолуккан адам сүйүктүүсү Чхолмин экендигин толук түшүндү окшойт. Анда ал дароо эле көчөгө чуркап каарманыбыздын атын кыйкырып аны издеп жөнөп, бирок бул убакта каарманыбыз жертөлөгө түшүп кеткендиктен аны Жонхва эч жерден таппай коет. Мындан соң Жонхва өзүн колго алып ооруканага коңгуроо кылып, каарманыбыздын аты жөнүн сурап, ал чындап эле Чхолмин экендигин билет. Анда Жонхва каарманыбызды кайдан издешин билбей, буга чейин экөө барып жүргөн жерге дагы бир жолу барды. Кызыгы бул убакта Чхолмин дагы ошол жакта болчу. Анда Жонхва ага жини келип, сен эмнеге 2 жыл бою мага келбей жүрдүң? Мен сени канчалык сагынып үмүткөр болуп жүргөндүгүмдү билесиңби? Сенин жүзүң кандай болсо дагы өмүр бою карап жашаймын деп убада бердим эле го. Мен сени жакшы көрөм деп экөө бири-бирин кучакташып, Чхолмин дагы сүйгөнүнө жакшы көргөндүгүн айтат. Я так скучала. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Элибизде нике кайып деп бекеринен айтпайт. Анткени турмуш курганга чейин сиздин кимге баш кошоруңузду жалгыз гана жараткан билет. Андыктан ак нике менен баш кошмоюнча кыз жигит сыяктуу байланыштан алыс болуңуз. Анда эмесе достор, кийинки тасмага чейин ден соолукту жакшы карап, тасмабызга мыкты белгини басып, оюңузду сөзсүз калтыра кетиңиз.